Назарыңыздарда 7 каналдың сайтқа саяхат программасы. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздар бай. Көрсөтүүнү баштап жатуу эскерте кетсе, мында кеткен материалдар ар түркүн интернет сайттарынан алынып, биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Ички иштер министрлигинин Сүйүн Өмүрзаков деген орун басары бар. Мында мурунураак анын бир тууган энеси Улук Өмүрзаков Оштогу прокуратурадан Баткендеги облустук прокуратурага бөлүм башчылыкка которулганы тууралуу маалымат чыккан. Бирок башкы прокуратура Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасынын карамагында резервте ротация менен которулганын азырынча иштебесин бышыктаган маалымат таратты. Сыягы жогору жактагылар Баткен облустук прокурору киши колду болуп каза болгонун эске алып, ал жерге спорт клубу бар адамды арылаштырууну туура көрүшкөн жок окшойт. Болбосо Улук Өмүрзаковдун дымагын билгендер ал бөлүм башчылык кызматка эмес, облустук прокурордун кызматын каалаганын айтышат. Улукбек Кочкоровду идеал туткандар социалдык тармактарда Иса Өмүркуловго асылып эле калышты. Чынында Кочкоровду Өмүркулов туурасында да бир айдан бери өзүнүн эмне иш аткарарын, кандай иш менен алек болорун түшүнө элек Кочкоровдун катачылыгын санап, ал тургай эмне иш менен алек болушу керектигин да баса белгилеп койду. Кочкоров буга таарынбай, тескерисинче чыйра алыш керек. Сынды туура кабыл алууда адамды өстүрөт. Иса Өмүркуловду 100 жамандасак да, бул сапар туура айтты. Ептеп күн кечирип аткан үй бүлөгө барып, сүрөткө түшүп, аны жарыялоо министр кыйратып иштеп жатат дегенди түшүндүрбөйт. Кыскасы Улукбек Кочкоров арданбай эле, ал тармакты жакшы түшүнгөн мурунку министр Кудайберген Базарбаев менен кеңешип, акылын угуп турушу керек. Антпесе иши илгерилебейт. Кочкоров ал тармакты ийне жибине чейин билгиче бир ай эмес, 6 ай кантип өтүп кеткенин билбей калат. Анан эле сөзү менен иши дал келбей, колунан эч нерсе келбей, тили буудай куураган саясатчылардын катарына кантип кошулганын өзү да билбей калат. Бул жолку парламенттин өзгөчөлүгү Акаев доорунан тарта Бакиев доорунда үлкөн кызматтарда иштегендер бакыйып келип, бапылдап атканында. Бирбол деген партиядан аттанып чыгып, 6 ай узабай атып, мандатынан айрылган Бакыт Эсенбаева Бакирден Субанбеков деген лөккө ордун алдырып тынды эле. Субанбеков ошондон бери суналып олтурат. Бул генерал Бакирден Субанбеков Карабалтадагы пив заводду эбак эле менчиктештирип алгандыгы маалым эмеспи? Анын кезинде бардыгы эле ЖМК жазып чыккан. Кызыгы ошол пив заводдун жерин Кытайдын нефтини кайра иштетүүчү Жунда ишканасына 3 миллион долларга сатып, капчыгын кампайткан. Айтмакчы, Субанбеков гезиттерге берген маегинде: "Мен өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштедим. Эч кандай байлыгым жок. Балдарым мага жардам берип турушат" деп сопусунат да кайра эле: "Мен ушуну менен 3-чү жолу шайлоого катыштым. Үгүт иштеринде жерлерге барганда, албетте, чыгым болосун. Мындай иштерге бир далай эле каражат кетти" дейт. Деги карт бөрүлөр капталдан чыгып калп айтканын качан коюшат? Гаишник кайманаты бар. Кезинде ИИ министр болгон Субанбековду жарды дешке болобу? Сиз ишенесизби? Дастан заводунун директору болуп Темиралиев Таалай Асанбекович жакында эле дайындалды. Бул адам биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун көздөй кадры экен. Себеби бул адам Боронов ÖKM'ди 7 жыл бою башкарган кезде анын стат катчысы болуп иштептир. Анан калса өкмөт тараптан ÖKM'дин кызматкерлерине салынган батирлерди талашууда Темиралиев башкы фигурант болуп, көпчүлүктүн назарына илинип, кеп сөзгө калыптыр. Бирок суудан кургак чыгып, минтип Дастанды баса жыгылыптыр. Кыскасы Боронов деле майлуу кызматынан пайдаланып, өзүнүн чамасы чарк кадрларын чоң кызматка дайындап жатканы маалым болуп калды. Мындан да кызыгы, Бакиевдин тушунда энергетика министри болуп, бул тармакта эмдигиче ийгиликтүү ишке ашып келаткан коррупциялык схеманы түзүп кеткен Алексей Шишовдун айдоочусу болуп иштеген Иминов Талантбек Орозкулович да Дастан заводунун өнүктүрүү боюнча директор болуп дайындалыптыр. Мына сага кызык бекен, бийликтин Шишовдун балдарына күнү түшүп калса, анда абалы чатак экен. Талас облустук музыкалык драма театрынын курулушуна мурдагы президент фондунан бөлүнгөн 45 миллион сом максатсыз жумшалгандыгын Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгында юрист болуп иштеп кеткен Аскар Исабеков айтып чыкты. Ал дегеле бул имараттын курулушунда ачыктан-ачык мыйзам бузууга жол берилген. Бул боюнча капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси, азыркы учурдагы өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев менен талаш тартыштар болгон. Мисалы, объектини эксплуатацияга берүү 2017 жылдын октябрь айында Атамбаевдин катышуусунда болгонуна карабастан, курулуш башкармалыгы 2018 жылдын май айына чейин отчет берип жүргөн.
Ананда бұл жерде балалар өтө жогору болуп көрсөтүлгөн. Маселен, жабдыктарга 7,5 миллион жумшалса, аны орнотуу 25 миллион сомго чыгып кеткен. Мындан тышкары отчетто январь айында имараттын сыртын жасалгалоого 12 миллион сом коротулганы жазылган. Бирок биз таластыктар кышында андай жумуш болгонун көргөн эмеспиз деп агынан жарылды. Бул коррупциялык иш боюнча УКМКга арыз жолдонгон. Исабеков Мураталиев менен пикири келишпей, жумуштан чыгып кеткен. Эске сала кетсек, экс-президент Атамбаев былтыр театрдын ачылышында бул акчаны орусиялык досторунан алганын айткан. Алгач Азимбек Бекназаровты, Кеңешбек Дүйшөбаевты камаш керек эле. Мына ушул адамдар өткөн жумада Бишкекте өткөн курултайдын негизги авторлору болушту. Бул курултай элдин эмес, бир уучкана адамдардын жеке кызыкчылыгын көздөгөн курултай болуп калганы Эчтекбайдын энөө баласына да маалым болуп калды. Бул курултайда Бекназаров, Дүйшөбаевтар эл көзүнө периште болуп көрүнгүсү келип, болушунча бакылдашты. Эми бул адамдар таза болсо, элге убагында ак кызмат кылышса бир жөн эле. Чынында булар Кыргызстандын алдыңкы коррупционерлери экени талашсыз. Далай былыктары былгып чыгып жатса да, эмдигиче камалбай мынтип элге акыл үйрөтүп, чалчактап жүрүшөт. Жээнбеков коррупция менен чындап күрөшүп жаткан болсо, мына ушулардын баскан балчыктуу изин иликтеп, чечкиндүү чара көрүшү зарыл. Ажонун эрки ушул маселеге жетет болду экен. Биз Кыргыз циркиндеги коррупциялык иштери боюнча көлөмдүү макала даярдап жаткан учурда цирктин жааматы, тактап айтканда 39 адамдын 26-сы директор Курмангазы Исанаев менен анын орун басары Дарья Кусейнованы кызматтан алуу, анын ордуна 32 жаштагы цирк артисти Аида Ахматованы дайындоо маселеси боюнча министр Азамат Жамангуловго ачык кат жолдошкону маалым болду. Чынында туура талап. Эми балакай министрдин бул маселеге күчү жетеби? Байкай туралы. Исанаев Кыргыз циркин 14 жылдан бери каалагандай майкандап келатканы тууралуу кызык маалыматты жакында жарыялайбыз. Экс-депутат Ташполот Балтабаевдин кызы Нургүл Балтабаева быйыл май айында майы кызматкерине баш ийбей, өзүнүн жол тандабасы менен аны сүзүп кете жаздаган. Бул кылмыштуу окуянын тасмасы элге тарап, коомчулук Балтабаеваны катуу сынга алган. Эми Лелин райондук соту кутурган айдоочуну күнөөлүү деп таап, 20 000 сом айыпка жыкты. Албетте, экс-депутаттын кызы оңой кутулду. Же судьянын оозун майлап койгонбу? Мындай кутурган айдоочуларды жок эле дегенде 2-3 жылга айдоочулук укуктан ажыратуу керек болчу. Баса, бети жок кишилерге айла деле жок. Бул айым тескерисинче майы кызматкерин күнөөлөп, ал жанымдагы боюнда бар дос кызымды согуп жиберди деп айтып чыккан. Абийирсиздиктин да чеги болушу керек да. Патриот Нурлан Мотуевдин 1 жылдык жабык камера зона мөөнөтү бүтүп, кайра номер 32 жатак абакка келет. Кызыктын баары ушул жерде башталат. Мотуевке ак жерден жала жап, кодулап Гестеревийге начальник Тимур Анаркулов инсульттун оор түрүнө кабылып, чалажан болуп калган экен. Мындайды жаза кетирбеген Нукең да жөн калмакпы? Тигини ачык эле табалап: каргышым дуам тиет дедим беле. Зонага барсаң кара, же кызылдарга малай, шыныр болосуңго дечи элең. А мен блатной, борзый отуруп келдим. Мына гезитке сен жөнүндө президентке жазган катымды окуп кой деп тигиге гезитти таштайт. Берки бечара кантсен, адатынча атырылып, чакчаңдап бир тейин дейт. Бирок обширный инсульт деген тамаша эмес да. Экинчи жолу кармаса, үзүлүп кетүүсү мүмкүн да. Анаркулов көздөрүн тез-тез ирмегилеп, шыбырап сүйлөп тим болот. Азыр ал номер 32 жатак абакка убактылуу начальник болуп капитан Самат Абдыраев дайындалыптыр. А Нукең жеңиштүү мадырайып басып жүрөт. Соцсеттеги инисинин баракчасынан көрдүк. Нукең качканы жакшы эле бериптир. Деги жүрөктү оорутпай тынч эле жүрчү. Сиздер интернет сайттарынан алынган жаңылыктарга күбө болдуңуздар. Студияда Азамат Жээнбеков болдум. Көрсөтүүнү жыйынтыктап жатуу эскерте кетсе, мында кеткен материалдар биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.